Бүгүнкү күндүн башка окуяларын түз эфирде баяндайбыз. Студияда кызматта мен Гүлзат Карбаева, Кутман кечиңиз менен бул чыгарылышта. Президент Садыр Жапаров катышкан Чолпон Ата шаарындагы республикалык кеңешме. Жергиликтүү жетекчилердин иши сындалып, коюлган жаңы талаптар. Кыргыз-казак каттамындагы чоң капка постунда өзгөрүүлөр болду. Эки тараптуу каттам эми кантет? Аймакка 100 бурган мамлекеттик ипотекалык компания. 702 батирге эйлик кылчу элеттиктер. Үмүт жандырган курулуш кутусу. Kıynalı adam, ben yaşağım geliyordum. Canım reşonlu olsa da yaşağım geliyordum. Yaşına kay yaşağım geliyordum. Her bir günü kıynalı çalışamalı. 3 yaşında tüvende уже ilerlemiş. Бул эжебиз узак убакыттан бери ушинтип кыйналып, диализ аппаратта жаткан учуру. Аллах ыраазычылыгы үчүн ушул эжекебиз дагы чет өлкөгө чыгып, ушул бөйрөгүн операция кылдырып, пересадка кылдыруу үчүн чоң суммада каражат керек экен. Ушул реквизиттерге колуңуздардан келгенче салымыңыздарды кошуп кетиңиздерчи. Аллахым шифа берип, ушул эжекебиз дагы бутуна туруп, балдарынын пешенесине бар болсун. Реквизиттер калтырганбыз туугандар. Баяман деп чыгат, Эмбанк, ушундай да Сбербанк Бахтияр А деп чыгат. Колдон келген жардамыңыздарды ушул реквизиттерге салып, туугандар таратып кетиңиздер видеону дагы. Жакын ортолукта ушул операцияга барыш керек экен. Ушул бөйрөгүнөн пересадка болуп операция болот. Азыркы учурда аябай кыйналып ушул аппаратта жаткан учуру. Садырдын түрмөдө отурганына өтө өкүнөм. Жана анын чыгышы үчүн кайсыл аракетти болсо да жасаганга даярмын. Ушуга деле макул болот элем. Садырдын ордуна отуруп туруп, Садырды чыгарганга. Жардамчылык тур ошондо билинет. Башка кайгы түшкөндө, кыйынчылык түшкөндө ошондо билинет. Ким дос эмес. Садыр Жапаров боюнча ушу сөз козголгондо бул менин саясаттагы эң чоң жүрөк оорум да. Чыныгы дос, мына машаалла, мына досумдун ийгилиги, менин ийгилигим. Менде болбосо да досумда болсун деген. Урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович, мен сизден дагы бир жол суранып кетем. Садыр Жапаровго ырайым кылыңыз. Садыр Жапаровго ырайым кылып, ушул Алла Тааланын ыйык күндөрүндө чары бериңиз. Мен мына сизден ыйлап туруп суранамын. Кыйынчылыгыңа кайгырган, сени дайыма сурап турган, кемчилдигиңди жашырып турган. Мына ушуну дос деп айтат. Садырга баштандык туугандар. Баштандык! Садырга баштандык! Дос дедиңби? Жүрөгүңдөн дос бол. Чыныгы дос бол. Биздин негизги партиябыздын программаларынын бири Садыр Жапаровду мыйзамдын чегинде чыгарууга, аны актап, мамлекеттик кызматка алып келүүгө, жана аны элге кызмат кылдырууга милдеттүүбүз деп билебиз тууган. Саңа жакшы күмөн кылган болсун чыныгы дос. Чыныгы дос ким? Сизге жакшылык каалаган, сиздин ийгилигиңизди көрө алган. Бул мен тандап алган жол акыйкаттын жолу. Бул достуктун жолу. Мен досум таштап кете албадым. Бүгүнкү күнгө чейин Садырда коркунуч бар. Себеби Садыр тордун нарагында булардын колунда турат моментип. Мыкчып кармап турушат. Ошо колдорун сындырып туруп биз алып чыгышыбыз керек туугандар. Сындырып туруп алып чыгышыбыз керек. Менин эң негизги максатым болгон Садырды чыгарып алам деген. Бүгүн Садырдын айтканына макул болсоңуздар, 2 айдан кийин Садыр Жапаровду президент кылабыз.
Элге шылтоо эмес, мыйзамдуу жана өз убагында кабыл алынган адилеттүү чечим керек. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Чолпон Ата шаарында өткөн республикалык кеңешмеде белгиледи. Ага мамлекет башчысынын облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери, укук коргоо жана сот органдарынын жетекчилери катышты. Өлкө башчы жетекчилерге кандай талаптарды койду? Бактыгүл Султанбек кыз айтып берет. Мен тек паспортум мына ахвалга кеп калды. Соттошуп жүрөмүн. Шаарга өткөрүп атканда 3 сот кылып жазып койгон. Мектеп менен садиктин салынышына өзүңүз жардам бересиз деп суранам сизден. 31 сотый жерди 1,5 миллионго сатып алганда Ушул бала бакчанын ачылганына 11 жыл болду. Ичүүчү суу, сугат суу, ички жолдор, жер талаштары, көчөлөрдүн жарыгы муниципалдык кызматтар. Бул жаңы эле пайда боло калган көйгөйлөр эмес. Айрымдары айлап, ал тургай ондогон жылдардан бери чечилбей келген. Өлкө башчы Садыр Жапаров аймактарды кыдырып, көйгөйдү кабинеттеги отчеттон эмес, элдин өз оозунан угуп жатат. Жарандардын көтөргөн маселелеринин дээрлик 80-90% борбордон эмес, ошол жерде отурган жергиликтүү жетекчилер чече турган маселе экени айкын эле көрүнүп калды. Ишиңерге кабинеттердеги отчеттор менен эле эмес, элдин берген баасы жана чечилген маселелер аркылуу баа беребиз мындан ары. Чечим кабыл алуудан качсаңар, анда жоопкерчиликти ала турган адамдарга орундарды бошотуп беришиңер керек. Чырылдап аткан элдерди өзүңөр издеп барып аркасынан эмне проблемаң бар деп чакырып, элдин көйгөйүнө кайдыгер карабаңыз. 2 саат отурсам, 2 саатта бир 50 адамдын проблемасы менен эле бүтүп калып атат баягы. Облустук деңгээлде эле бүтүрүп койчу маселелер. Жоопкерчиликти бир мекемеден башкасына, бир жетекчиден экинчисине түртүп, убакыт өткөргөн мезгил бүттү. Элге шылтоо эмес, мыйзамдуу жана өз убагында кабыл алынган адилеттүү чечимдер керек. Дагы бир маанилүү нерсени айтайын. Эл сиздерди издеп, мекеме эшиктерин каккылап, зар какшагандан кийин гана иштей баштаган система дагы бүтүшү керек. Өлкө башчы Садыр Жапаров мындай башкаруу системасынан баш тартууга мезгил келгендигин таккес айтты. Мындан ары мамлекеттик кызматкерлер жаран арызын көтөрүп алып, ар эшикти каккылагандан кийин эмес, көйгөйдү алдын ала билип, өзү чечүүгө аракет кылышы керек. Борборго же социалдык тармактарга чейин жеткирбей туруп, маселени жеринде чечкенди үйрөнгүлө. Андай маселелерди айлап жылдап сүйрөп жүрүүгө эч кимдин акысы жок. Чечиле турган маселе өз убагында чечилиши керек. Ар бир жетекчи өз аймагында маселени өзү чечкен система түзүлүшү кажет. Ошондо гана мамлекеттик башкаруу күчтүү болот. Бул эмне үчүн керек? Бүгүн бардык мүмкүнчүлүк бар, социалдык тармактар бар, маалымат каражаттары бар, онлайн байланыш бар дегендей. Эл менен үзгүлтүксүз жолугушууларды өткөргүлө, сурамжылоолорду уюштургула, жарандарды кабыл алуунун жаңы ыкмаларын киргизгиле. Көптөн бери чечилбей жүргөн көйгөйлөрү бар жарандарды өзүңөр издеп таап, чакырып алып чечип берип тургула. Жергиликтүү бийлик. Бул мамлекеттик кызматкерлерге айтылган жөнөкөй эскертүү эмес. Өлкө башчы Садыр Жапаров башкаруу системасына койгон катуу талап. Соңку жылдары өлкөдө жүздөгөн өнөр жай ишканалар ачылып, миңдеген жумуш орундары түзүлүүдө. Жыл сайын жүздөгөн жаңы социалдык объектилер пайдаланууга берилип жатат. Бирок президент мындай жетишкендиктер менен эле чектелүүгө болбой турганын айтты. Элдин мамлекетке болгон ишеними күнүмдүк турмуштагы көйгөйлөрдүн канчалык деңгээлде чечилип жаткандыгы менен өлчөнөт. Эгер жоопкерчиликти алуудан корксоңуздар, чечим кабыл алуудан качсаңар, анда жоопкерчиликти ала турган адамдарга орундарды бошотуп беришиңер керек. Мындан ары облустагы болуп жаткан жалпы жетишкендиктер менен мактанбай, жерлерде көптөн бери чечилбей жаткан ушундай көйгөйлөрдү чечилди, аймак өнүгүү жолуна түштү, калк колдоп коштоп жатат, эл ыраазы деген сөзгө татыган иштер менен гана мактанышыңыздар керек. Элдин талаптары деле оор эмес, асмандан жылдызды алып бергиле деп аткан жери жок. Карапайым эл мыйзам иштеп, мамлекеттик кызматкер жоопкерчилигин туура, так, өз убагында аткарсын деп жатат. Өлкө башчы белгилегендей жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына ашыкча функциялар жүктөлүп калган. Мындан улам айыл өкмөттөрү негизги милдетин, тагыраагы элдин турмушун жакшыртууну экинчи планга таштап коюуда. Министрлер кабинетине бардык мамлекеттик функцияларды кайрадан талдап чыгып, ким эмне үчүн жооп берерин тактоо тапшырылды. Бүгүнкү күндө айыл өкмөттөрү 152 мыйзамды, 270 мыйзам алдындагы актыларды жүзөгө ашырып келишет экен. Мындай көрүнүш алардын мыйзам менен жүктөлгөн негизги милдетинен жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүдөн алаксытып жатат десек болот. Айыл өкмөтү биринчи кезекте өз айылынын көйгөйү менен алектениши керек.
айылдагы жолдун абалы, ичүүчү суу, көчөлөрдүн тазалыгы, жайыттар, муниципалдык менчик, жергиликтүү инфратүзүм, калктын турмуш шарттарын жакшыртуу, мына ушул маселелер алардын негизги жоопкерчиликтери болушу зарыл. Республикалык кеңешмеде эң олуттуу чечимдердин бири жергиликтүү жетекчилердин ыйгарым укуктарын кеңейтүү болду. Мындан ары президенттин облустардагы өкүлдөрү күч түзүмдөрүнүн аймактык жетекчилерин дайындоодо жана кызматтан бошотууда макулдук берүү укугуна ээ болот. Район акимдери дагы өз аймагындагы мамлекеттик органдардын жетекчилерин дайындоого катышат. Максат ар бир аймакта бардык мамлекеттик органдар бир команда болуп иштеши керек. Облуста, райондо ар ким өз-өзүнчө иштеген учур бүттү. Бардык мамлекеттик органдар бир команда болуп иштеши керек. Эл кайсы орган жооп берет деп көрүнгөн эшикти каккылап жүрбөшү керек. Облус башчысы же аким жөн гана жыйын өткөргөн жетекчи эмес. Ал инвестор тарткан, жаңы өндүрүш ачкан, жаңы жумуш орундарын түзгөн, аймактын өнүгүүсүнө дем берген, жергиликтүү элдин проблемасын чечкен менеджер болушу керек. Күч органдары бут тоспостон, тескерисинче жергиликтүү бийлик тарабынан мамлекеттик саясатты ишке ашыруусуна баш оту менен жардам көрсөтүшүңүздөр керек. Президент күч түзүмдөрүнө дагы өзүнчө кайрылып, жергиликтүү бийликтин мамлекеттик саясатты ишке ашыруусуна тоскоол болбой, тескерисинче көмөк көрсөтүүгө жана жалпы эле жетекчилерди кызматтык өмүр баяны үчүн эмес, элдин эсинде кала тургандай иштерди жасоого чакырды. Көпчүлүк жерде эле комиссия түзүп туруп эле чечип койчу маселелер экен. Облустук деңгээлде, керек болсо райондук эле деңгээлде. А силер болсо прокуратура сотко, сот УКМКга, УКМК ички иштер министрине, болбосо губернаторго шылтап коюп эле мына облуста чыр-чатактардын бардыгы чечилбей келаткан, жанагындай элдин, жөнөкөй элдин көйгөйлөрүнүн чечилбей келаткан проблемасынын мен түйүнүн көрдүм дагы, ошон үчүн бүгүн мына сиздерди чогултуп отурам. Мына ыйгарым укуктуу өкүлдөр, бүгүн силерге толук мына ыйгарым мындай мыйзам боюнча деле бар укуктарыңар, бирок иш жүзүндө аткара албай, же болбосо кимдир бирөөлөр ушундай тоскоолдук кылып келаткан жагдайлар болуп келген. Эми мындан ары силерге мына мен сөз менен да, сөз жүзүндө дагы, иш жүзүндө дагы, мыйзам жүзүндө дагы мына укуктарды берем. Эми ар бир облус башчысы, аким, мэр өз аймагындагы мамлекеттик саясаттын аткарылышы үчүн жеке жоопкерчилик алат. Ал эми элдин көйгөйү борборго чейин жетсе, бул биринчи кезекте ошол аймактагы жетекчи ишин жыргаткан жок деген көрсөткүч болуп калат. Садыр Жапаров белгилегендей, күчтүү мамлекет борбордон эмес, ар бир айылда, ар бир райондо жана ар бир шаарда натыйжалуу иштеген жергиликтүү башкаруудан башталат. Бактыгүл Султанбек кызы, Сиязбек Нурманбетов, Ала Тоо 24. Мына ушул жогоруда айтылып кеткендей, президент Садыр Жапаров мамлекеттик башкаруу жаатында кабыл алынган бир нече негизги чечимдерди санап өттү. Бул боюнча мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин кадр саясаты башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Өмүрзаков менен байланышып пикирин угууну туура көрдүк. Мыктыбек Жаныбекович, саламатсызбы? Байланыш жакшы эле болуп атабы сизге? Анда суроолорду четинен узата берейин. Айтсаңыз, президент аймактардагы жергиликтүү бийликтин жетекчилерине бир нече кошумча укуктарды берди. Эми облус жетекчилери, мэрлер, акимдер жогору жактан жооп күтпөй, өздөрүнө караштуу болгон аймактагы жетекчилерди өздөрү кызматка дайындамай болушту. Ошону менен катар алардын жоопкерчилиги дагы талап кылынууда. Бул кандай максатта жасалууда? Мен тактоо киргизип коеюн. Президенттин жарлыгына ылайык жергиликтүү жетекчилер, башкача айтканда президенттин областтардагы ыйгарымдуу өкүлдөрү жана мэрлер, райондук администрациялардын башчылары, акимдер өздөрүнүн карамагындагы мамлекеттик органдардын башкарма бөлүмдөрүнүн башчыларын дайындабайт. Алар дайындоого макулдук берет. Анан кызматтан алуу боюнча сунуш берет. Эгерде алар кызматтан алуу боюнча сунуш берсе, жогору жактагы министрлик кызматтан албаса, экинчи жолу сунуш бергенде кызматтан сөз алууга милдеттүү болуп калат. Алар сөз түрдө жүйөлүү сунуш бериш керек. Бул жаңы укуктар эмне үчүн берилип атат? Өзүңүздөргө белгилүү, президент апрель айында Ош областынын жашоочулары менен жолугушту. Андан кийин ошол өзүнүн областтардагы ыйгарымдуу өкүлдөрүнө, мындай жөнөкөй сөз менен айтканда губернаторлорго тапшырма берип, алар дагы график түзүп алып бит эл менен жолугушууларды өткөрүшкөн да. Акимдер менен бирге, мэрлер менен бирге дегендей. Жет областындагы өкүлдөр, ошондой эле Бишкек Ош шаарларынын мэрлери графиктер менен бүт жашоочулар менен жолугуп чыгышкан. Мына ошол жолугушууларда дагы анан кийин президент жакында эле 22 июндан 24 июнга чейин Нарын областынын калкы менен жолугушканда
дагы бир топ көйгөйлөр көтөрүлдү. Мына ошол көйгөйлөрдөн улам президент ушундай чечимге келген окшойт. Себеби көтөрүлгөн маселелердин баары жергиликтүү майында болгон үчүн президент ушул чечимге барды окшойт. Айтсаңыз, буга чейин министрлик менен ведомстволордун аймактардагы адистери өзү баш ийген жетекчиликке гана отчет берип, жергиликтүү бийлик менен маселеси аз болчу. Эми алар жергиликтүү бийликке дагы жасалган иштери тууралуу маалымдап, бирге иштешкенге милдеттендирилип жатат. Аймактарда өнүктүрүү ишине бул сезилерлик жыйынтык бере алабы? Сөзсүз түрдө. Эми мурда мыйзамдарда президент айтпады, мыйзам чукумар бар болчу депчи. Мурда мыйзамдарда каралган, ал ошол мамлекеттик органдардын жергиликтүү башкармалык бөлүмдөрүнүн ишин координациялайт деп. Өкүлдөр дагы, акимдер дагы ишин координациялайт деп жазылган да мыйзамдарда. Бирок аларды баягы реалдуу таасири азыраак болгондо, эми бүгүн алардын дайындалуусуна макулдук берип аткандан кийин, анын үстүнө иште жыйынтык көргөзө албаса аймакта кызматтан алуу боюнча сунушту бере турган болгондон кийин, ал сунуш сөзсүз түрдө аткарыла турган болгондон кийин, менимче жергиликтүү мамлекеттик органдардын жергиликтүү түзүмдөрүнүн жетекчилери президенттин ыйгарымдуу өкүлдөрү менен акимдерди, областтык мамлекеттик мэрлерин башкача мамиле кылат, аларга отчет берет. Айтсаңыз, президент мындай өзгөртүүлөрдү киргизген себеби карапайым элдин көйгөйүн жеринде көпкө создуктурбай чечкиле деп тапшырып жатат да. Бул бүгүнкү күндө зарыл болгон чечимдердин бири болдубу? Зарылчылык бар беле негизи? Сөзсүз түрдө. Буга чейин өзүңүздөр билесиздер, бир нече кызмат адамдарына, жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилерине кылмыш иштери козголуп, алардын көпчүлүгү айрымдары негизсиз экени белгилүү болуп, алар акталып чыгып, кайра кызматына кайткан учурлар бар да. Мына ошондуктан президент түз көргөзмө берди. Өзгөчө улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлерине тапшырма берди, көрдүңүздөр. Анан эми бул жерде аскер комиссариаттары жана статистика органдары гана дайындалуусу түз дайындалат жогору жактан. Анткени мыйзамдарга ылайык статистика органдары бейтарап, көз карандысыз болуш керек. Бул деген сөз, эгер жергиликтүү бийлик органдарына мындай таасирине берип койсок, статистиканы жергиликтүү жетекчилер өзүнө ылайыктап урмалап коюшу мүмкүн деген кооптонуу болгон. Ошон үчүн статистика органдары түз жогору жактан дайындап, ошондой аскер комиссарлар. Себеби биздин мыйзамдарга ылайык аскер комиссарияттары борборлоштурган, аскердик башкаруу борборлоштурган болот дагы, анан сөзсүз түрдө бир жетекчи принцибине деди. Ошондуктан аскер комиссарлар менен статистика органдарынан башка бардык органдардын дайындалышына макулдук берип, кызматтан алышына сунуш берди. Байланышка чыгып, рахмат. Чоң рахмат. Байланышка чыккан үчүн ыраазычылык билдирели. Биз менен түз байланышта мамлекеттик кызмат жана жоопкерчиликтүү өз алынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин кадр саясаты башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Омурзаков болду. Эми азыр биз жаңы эле келип түшкөн маалыматка көңүлүңүздөрдү бура кетелик. Өлкөнүн башкы прокурору алмашканы белгилүү болду. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Максат Асаналиевдин берген арызына ылайык кызматтан кетүүсү кабыл алынды. Анын арызы жогорку кеңештин кароосуна жиберилди. Ал эми учурдагы башкы прокурордун биринчи орун басары Малик Бектургановго башкы прокурордун милдетин аткаруу жүктөлдү. Тиешелүү тескемеге мамлекет башчы кол койду. Ошол эле күнү УКМКнын төрагасы Жумгалбек Шабданбеков башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу ээлеген кызмат ордунан бошотулганы кабарланды. Президенттин жарлыгына ылайык улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын милдетин аткаруучу болуп Максат Асаналиев дайындалды. Кыргызстандын айыл чарба продукциясын АКШга экспорттоонун көлөмүн көбөйтүү болмаса эле министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүүнөр жай министри Эрлис Дахунбеков менен Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вегердин жолугушуусунда талкууланды. Анда кыргызстандык өндүрүүчүлөргө АКШ рыногуна чыгууга көмөк көрсөтүү, сертификация, фитосанитардык талаптар, сапат жана таңгактоо стандарттары тууралуу да сөз болду. Бул үчүн заманбап техника жана технология менен камсыз кылуу маанилүү деп белгиленди. Тараптар бул багытта тыгыз байланышта болууга макулдашты.
17 июндан бүгүнкү күнгө чейин 125 миллион сомдук баалуу кагазды 600 жаран сатып алды. Бир баалуу кагаздын баасы 100 сом. Каалаган адам аны Кыргыз фондулук биржасы аркылуу сатып алса болот. Баалуу кагаздар 2 жылдык мөөнөткө жүгүртүлөт. Жарандардын сатып алуусуна жараша Финансы министрлиги 500 миллион сомдук баалуу кагаздарды түгөнгүчө бөлүп жайгаштырмакчы. Мамлекеттик баалуу кагаздар эң ишенимдүү инвестициялык инструмент болуп саналат. Эгер сиз мамлекеттик баалуу кагазды сатып алсаңыз, анын мөөнөтү бүткөндө негизги суммаңызды эле кайтарып албастан жакшы киреше дагы ала аласыз. Ал үчүн убакыт коротуп банктын кеңселерине баруунун жана ар кандай документтерди толтуруунун зарылчылыгы жок. Чөнтөк телефонуңузда Мегапей тиркемеси болгону гана жетиштүү. Бардык операциялар бир нече көз ирмемде Мегапей тиркемеси аркылуу жүргүзүлөт. Мегапей мобилдик тиркемени көчүп алыш керек. App Store же Google Market'ten. Анан кийин ушу удаленный идентификация өтүш керек, эгер сиз жаңы кирип атсаңыз. Эгер бар болсо, мега инвестицияга кирип, бул жакта ценный бумаги деп чыгат, автоматтык түрдө. Ошону басып туруп, могу 2 жылдык ККО, то есть мамлекеттик баалуу кагаздарны тандайсыздар. Бул жактан количествосын басып туруп, бизде анткени 10 минимальный, 1000 сом, 1002 сом болот. Далее басып туруп, бул жактан порученияны нужно подписать. И ушу булуттук электрондук тамга кол тамгасы болсо, почтага келет. Почтадан ушу кодду келгенден кийин подтвердитти бассаңыздар. Уже процесс код болду. Алган ценный мамлекеттик баалуу кагаздар болсо, портфелдин ичинде уже көргөзүлөт. Алар мынакей. Мен азыр эле 10 номинал баалуу кагаздарды сатып алдым. 1000 сом болду. Портфелдин ичинде уже вот көрүнүп турат. Мамлекеттик баалуу кагаздар бул мамлекет тарабынан кепилденген инвестициялык инструмент. Салынган акча 2 жылдан кийин толугу менен кайтарылат. Ошол эле учурда жарандар жылына 17% өлчөмүндө киреше алып турат. Демек 2 жылда 34% киреше тапса болот. Мисалы 100 000 сом инвестиция кылдыңыз, киреше төлөмдөрү ар 3 ай сайын, башкача айтканда квартал сайын төлөнүп берилет. Тагыраагы кварталына 4250 сомдон пайыздык киреше алып турасыз. 2 жыл ичинде эч нерсе кылбай эле 34 000 сом киреше табасыз. Ал эми мөөнөт бүткөндө өзүңүздүн 100 000 сомуңуз толугу менен кайтарылат. Демек 100 000 сом 2 жылда 134 000 сомго айланат. Көп эле киши жанагы банкка салгыча лучше ушу вложение кылса аябай жакшы, ыңгайлуу болот деп ойлойм. Баалуу кагаздарын иштесең абдан выгодно экен да. Мамлекет болгондо, конечно, кепилдик бар да. Жөндөн башкаларга алдатып жүрөткөн, буда кепилдик бар буда. Бул жөнүндө мен маалыматым жок болчу, бирок азыр изилдеп жатам. Эгерде чын эле мамлекет кепилдик берсе, албетте эгерде бул бизге кошумча финансовый жардам боло турган болсо, жакшы болмок. Бир баалуу кагаздын баасы 100 сом. Бир адам кеминде 1000 сомго 10 баалуу кагаз сатып алса болот. Баалуу кагаздарды жайгаштыруу жана жүгүртүүнү Кыргыз фондулук биржасы уюштурууда. Долбоордун негизги максаты мамлекеттик баалуу кагаздар рыногун жарандар үчүн жеткиликтүү кылуу, калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатып, инвестициялоо маданиятын өнүктүрүү. Жалпы тескемеге ылайык 500 миллионго чыгарылышы каралган. Биринчи транш болуп 100 миллион чыгарылып, ал 17-июнда жайгаштырылып баштаган. 25-июнга карата 100 миллион жайгаштырылып бүткөн. Экинчи транш 25-июнда чыгарылды. Азыркы учурда экинчи транштын 25 миллиону уже сатылды. 125 миллионду биздин 600 жараныбыз алып, Мегапей приложениясы аркылуу алышты. Белгилей кетсек, мамлекеттик баалуу кагаздардын кирешелүүлүгү көпчүлүк банктык депозиттерге караганда жогору турат. Жакын арада аларды кайра сатуу функциясы иштелип чыкмакчы. Бул инвесторлорго өз каражаттарын ийкемдүү башкарууга шарт түзүп, ата мекендик фондулук рыноктун мындан аркы өнүгүшүнө өбөлгө болот. Жайгаштыруу бүткөндөн кийин биз болсо азыркы учурда системаны дагы иштеп жаңылатып атабыз. Сатуу системабызды дагы доработка кылгандан кийин андай мүмкүнчүлүк беребиз биздин жарандарга ошо
экинчи рынокто өздөрү сатып алган баалуу кагазарды сатууга. Бул болсо мен ойлойм 1 айдын ичинде ишине кирет. Президент Садыр Жапаров белгилегендей, жарандар мамлекеттик баалуу кагыздарды сатып алуу менен кепилденген ишенимдүү киреше гана таппастан өлкөдөгү ири долбоорлорду ишке ашырууга дагы салым кошот. Кыргыз фондулук биржасынын негизги акционери Финансы министрлиги былтыркы жылдын жыйынтыгы менен мамлекетке биржанын 62% акциясы таандык. Бактыгүл Султанбек кызы, Жумабай Исманалиев, Ала Тоо 24. Кыргыз-казак мамлекеттик чек арасын байланыштырган чоң капка өткөрүү пункту толук реконструкциядан өткөрүлдү. Бүгүн Талас облусунун Манас районундагы аталган өткөрүү жайы расмий ачылды. Жаңы долбоор пункттун өткөрүү жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу максатында ишке ашты. Ал жака аймактагы кабарчыбыз Сыймык Барманов да барып шарты менен таанышып келди. Өлкөнүн эң ири экономикалык коридору бул чек ара көзөмөл өткөрүүчү жайлары. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы жана колдоосу менен Талас облусунун Манас районунда жайгашкан чоң капка өткөрмө пункту толук реконструкциядан өттү. Бул үчүн мамлекеттик казынадан 70 миллион сом акча каражаты жумшалган. Жаңыланган өткөрмө посту чек ара коопсуздугун чыңдоого, кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогортулууга жана эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкка бекемдөө кызмат кылат. Жаңыланган өткөрмө пост элибизге жана мамлекетибизге ак кызмат кылсын. Өткөрмө пункттун ичине кирер менен эле бул жерден жүргүнчүлөр көзөмөлдөн өтүшөт жана ошондой эле жүргүнчүлөргө берде күтүү жайы каралган. Өзүңүздөр билгендей, Манас районунун климаты ысыктуу алкакка жайгашкандыктан бул жерде күндүн атаптуу ысуунда муздатуучу желдеткичтер орнотулган. Жүргүнчүлөргө ыңгайлуу шарт түзүп, кезекти азайтуу максатында бул жерде атайын паспорттук текшерүүчү кабиналар да көбөйтүлүп, ал эми нариштелер менен же балдар менен келген энелер үчүн бул жерде эне жана бала бөлмөлөрү дагы камтылган. Мен Казакстандан Кыргызстанга келдим, Талас шаарына. Азыр көрүп аябай сонун суктанып атам. Фонтанды көрдүм, ай жолдор аябай сонун болуптур. 1 жыл мурун өткөндө жолдору вообще страшный жукмуш болчу. Азыр өтүп баратам, мына сүйүнүп кетип баратам, сонун болуптур Кыргызстан. Бул өзгөлөр мамлекеттин өнүгүүсүнө өнүгүп атканын белгиси. Чек араларыбыз ушинтип жакшыра берсе, мамлекетибиздин келечеги кең болот деп ойлойбуз. Кызмат өтө кабинкаларында бир эле кабинка болчу, ушундай кондиционер саманбап, эч бир нерсе жок болчу, кыйыныраак болчу да бизде неме болгондочу. Азыркы учурда кабинкалар көбөйдү, көрүп аткан жүргүнчүлөргө жеңилдик болду, абдан жакшы жеңилдик болуп атат. Ажаткана жок болсо же немеселер жок болсо, азыр бүт ошол шарттардын баары бизде каралган да. Мындан тышкары транспорт каражаттарынын тыгынын азайтуу жана айдоочулардын чек арадан өтүшүн жеңилдетүү максатында мурдагы тилкелер 2-ден 4-кө чейин кеңейтилген. Бул чоң капка көзөмөл өткөрүү пункту эл аралык статусундагы күнү түнү иштеген, режимде иштеген жалгыз мана Талас областы боюнча жалгыз автожол өткөрүү пункту болуп эсептелет. Андыктан биз бияктан ошо машиналердин өтүмдүүлүгүн дагы 2 эсе көбөйтөлү деп атабыз. Бияктан полоса өзүңөр көргөндөй кирип келатканда эле уже 2 полоса менен кирип келип атат, ичинен 3 полосага бөлүнүп атат. Адамдын санын дагы 2 эсе көбөйтүлүү деп күтүп атабыз. Машинанын санын ошондой көбөйтөбүз. Бүгүндөн баштап жарандарыбыз чоң капка өткөрмө жайынан чек арадан өтүүдө бир топ ыңгайлуу шарттарга ээ болушат. Ошондой эле өлкөбүзгө каттаган туристтерге дагы бул бир кыйла жагымдуу шарттарды түзмөкчү. Ал эми эң ириде бул Талас облусунун беделин көтөрүп, экономикалык жактан өсүшүнө чоң өбөлгө дагы түзмөкчү. Сыймык Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Нурлан Иманалиев, Манас району. Ал эми азыр жаңылыктардын экинчи бөлүгүнө өтсөк. Аймактарда таза суу жана канализация системаларын тейлөө жагы эми кыйла жеңилдейт.
Атайын долбоордун алкагында 29 айылга таза суу системаларын тейлей турган атайын техникалар тапшырылды. Жалал Абад облусунда жыл башынан бери 88 сел жүрдү. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги муну эске алып, кооптуу аймактарды калыбына келтирип, кырсыктын алдын алган иштерин күчөттү. Ысык көлдүн унаа жете албаган тоолуу аймактарындагы коомдук коопсуздукту эми атчан милиция кайтарат. Жайкы туристтик сезонду жакшылап өткөрүү алуу үчүн 41 чабандестен турган атчан взвод кызматка киришти. Борбор калада Чүй, Ысык көл жана Ош облустарындагы айыл өкмөттөрүнө коммуналдык чарбада пайдаланылуучу техникаларды тапшыруу азем өттү. Элет жерине аба менен суудай зарыл болгон атайын техникалар айылдарды таза суу менен камсыз кылуу долбоорунун алкагында берилип жатат. Жалпысынан бүгүн 29 айыл өкмөткө 25 экскаватор жана 13 ассенизатор унаалары тапшырылды. Алар суу түтүктөрүн жана канализация тармактарын куруу, оңдоо тейлөө жана кам көрүү иштерине пайдаланылат. Техникаларды натыйжалуу жана коопсуз пайдалануу үчүн адистер атайын окуулардан, андан кийин практикалык даярдык курстарынан өткөн. Маселе ошол жерде таза суу чыгарып коюш эмес, маселе ошо таза суу чыккандан кийин туура эксплуатациялоо. Себептен мына биз байкап атабыз, 2008-2015 жылы курулган кээ бир айылдарда ошо таза суу системасы иштен чыгып калган учурлар бар да. Ошондуктан окутуунун бир ушул долбоордун алкагында 430тан ашык кызматкерлер окутулду. Ошол эксплуатацияга берилгенден кийин туура пайдалануу жана сапаттуу сууну жеткизүү болуп эсептелет. Жалал Абад облусунда селдин кесепеттерин жоюу иштери уланууда. Жыл башынан бери облуста жалпы 88 сел кырсыгы катталса, анан 30дан ашууну Аксы районунда болгон. Анын кесепетинен турак жайлар, жолдор жана ирригациялык тармактар зыян тартты. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери кооптуу аймактарда калыбына келтирүү жана алдын алуу иштерин күчөттү. Жаңылай Болотбекова темага кайрылат. Бул Аксы районунун Сыны айылындагы сел өтүүчү жай. Жаз айларынан бери 5 ирет сел келип, мына ушул сайды бойлой жайгашкан турак жайларга коркунуч жараткан. 19 майдагы сел өтө каттуу келгендиктен бир катар үйлөрдүн короо жайларын каптап, айылдын ички жолдорун жана көпүрөлөрүн да зыянга учураткан. Арт артынан катталган табият кырсыгынан кийин калыбына келтирүү иштери азырда уланууда. Таза суу түтүктөрүн, автоунаа жолдорун, электр мамычаларын, ошондой эле турак үйлөрдүн короо жайларын каптап, бир топ кооптуу абал жаралган. Бүгүнкү күндө иш жүрүп атат. Жеринде өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин бир бирдик экскаватор, бир бирдик погрузчик техникасы иш алып барып атат. Азыр бул аска таш кое турган тилкени даярдап атат. Бул даярдалып бүткөндөн кийин дагы кошумча экскаватор жана самосвалдар тартылат бул тилкегечи. Сыны сайынын сел өтүшү мүмкүнчүлүгү 5 куб метрге эсептелген. Бирок акыркы селдин көлөмү болжол менен 25 куб метрге чейин жеткен. Жергиликтүү тургундар мындай көлөмдөгү сел буга чейин катталган эмес дешет. Мындан улам айрыкча сай жээгинде жайгашкандар аба ырайы бузулаары менен коопсуз жайга чыгып кетүүгө аргасыз болуп жатканын айтышат. Ушул келген сел биздин айылга өтө зыяндарды келтирди. Көпчүлүк тургундардын үйлөрүнүн корозундагы малдарын, сарайларын алып кетти. Көпүрөлөрүбүз калган жок, баарын шыпырып алып. Анан мына азыр Кудайга шүгүр, жакындан бери техникалар келип, айыл өкмөт, МЧСтер жакшы кабар алышып, мына бүгүнкү күндө жакшы иштер жүргүзүлүп атат. Селдин кесепетинен учурда Сыны жана Кара Ой айылдарындагы 400гө жакын түтүн таза суусуз калды. Себеби айылдарды суу менен камсыз кылган түтүктөр сай аркылуу өткөндүктөн сел аларды агызып кеткен. Учурда калкты ичүүчү суу менен камсыздоо биринчи милдеттерден болуп турат. Таза суу азыр негизги немелери бүтүп калды. Турбаларын алып бердик. Азыр иштешип атат усталар. Эми ошо бир-эки жеринде оорураак иш турат. Ошону ачып, экскаватор менен ачып, жаңыдан башка турба коюшубуз керек. Ага чейин чейикилерин уже тазалап бүттүк. Ал арада өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматында Жалал Абад облусунда жаз айларынан бери жалпысынан 88 сел кырсыгы катталды. Анын кесепетинен 450 коро жай талкаланып, 50 турак үйдүн ичине чейин суу кирген. Ошондой эле 10 социалдык объектинин аймагы жабыркаган. Учурда сел жүргөн бардык аймактарда калыбына келтирүү жана алдын алуу иштери жүргүзүлүүдө.
бүгүнкү күндө 27 объектиде жумуш аяктап, 6 объектиде ушундай алдын алуу боюнча жумуштар улантылып жатат. Манас шаарында сел тосмо жасоо иштери болуп атат. Бул объект кошумча катары киргизилди. Майлуу суу шаарында ошо селдин кесепеттерин жоюу иштерин жүргүзүү жана сел сайларды тазалоо иштери, ошондой эле Аксы районунда деле ошо сел сайларды тазалоо, ички чарбалык жолдорду калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Сел эң көп Аксы, Сузак, Базар Коргон райондорунда жана Манас шаарында жүргөн. Алдын ала эсептөөлөр боюнча жаратылыш кырсыгынан келтирилген чыгым 280 миллион сомдон ашты. Жаңылай Болотбекова, Жанузак Нурдавлет уулу, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу. Эми назарыңыздарды футбол темасына бурсак, бүгүн футбол боюнча дүйнө чемпиондугунун плей-офф баскычындагы оюндар башталып, бир катар күтүүсүз окуялар болуп кетти. Алсак, Германия менен Парагвайдын футболчулары негизги убакытта 1-1 эсебинде тең чыккан эле, бирок кошумча берилген 30 мүнөттө да жеңүүчү аныкталбай пенальтилер сериясына чейин жетти. Анда Парагвай Германияны 4-3 менен утуп, дүйнө чемпиондугунун фавориттеринин бири делген Германияны жеңип, сенсация жаратты. Андан соң Нидерланды менен Марокконун футболчулары беттешти. Эки курамада негизги жана кошумча берилген убакытта 1-1 менен тең чыгып, алар дагы пенальти тебишти. Жыйынтыгында Марокко 3-2 эсеби менен утуп, 1-8ге жолдомо алды. Ошентип дүйнө чемпионатындагы эки күчтүү делген курамалар Германия менен Нидерланды беттештен четтеди. Азыр биз АКШда футбол боюнча дүйнө чемпиондугун чалдырып жүргөн УТРК спорт каналынын атайын кабарчысы Бакыт Табышев менен байланышып, бул оюндар боюнча маалымат алганга аракет кылалы. Бакыт, саламатсызбы? Айтсаңыз, бүгүн плей-офф баскычындагы оюндарда жаралган сенсациялар боюнча эмне айта аласыз? Муну Америкага келген эки өлкөнүн курама командаларынын күйөрмандары бул утулушту кандай кабыл алышууда? Мындай болот деп эч ким күтпөсө керек, кандай дейсиз? Саламатсыздарбы студия, саламатсыздарбы кесиптеш. Ооба, Америка Кошмо Штаттарынын фан зоналары өкүнүч менен сүйүнүүгө толуп калды атмосфера. Мындай болот эч ким күткөн эмес. Ушундай лидер командалар, курама командалар сенсациялуу түрдө жеңилип калды дагы. Серепчилер эсептегендей алсыз командалар жеңишке жетти. Бул болсо футболдо психологиялык жактан дагы туруктуу болуш керек экенин далили, себеп дегенде пенальти бул психологиялык лотерея десек толук мүмкүн. Ага далил көчөк оюнда Парагвайдын жеңиши, Марокко курама командасынын жеңиши далил болуп эсептелет. Андыктан серепчилер дагы, футбол сүйүүчүлөр дагы, күйөрмандар дагы эмки анализдерин кылдаттык дыкап ойлонуп туруп жасап калышты да. Бүгүн болсо биз Франция, Швеция оюнуна барабыз. Бул жерде Нью-Джерсидеги жайгашкан стадионуна барабыз дагы. Ошол жерден биздин спорт сүйүүчүлөрүнө түзмө-түз чыгып, ошол жердеги атмосфераны Франция курама командасынын жеңишине күбө болобуз деп ойлойм. Бакыт, айтсаңыз, эми алдыдагы оюндар тууралуу маалымат бере кетесизби? Белгилүү болгондой, бүгүн Бишкек убактысы боюнча 23:00 Кот д'Ивуар менен Норвегия беттешет эмеспи? Кайсы команда утушу мүмкүн? Кандай божомолдор айтылып жатат? Өткөнкү оюндардан кийин божомолдор футбол серепчилери дагы бул оюнда абдан тең аталаш оюн болот деп айтып жатышат. Эгерде Норвегия тыкаан өзүлөрүнүн пландагандай оюн көрсөтсө жеңишке жетет. Бирок Кот д'Ивуар командасы алардын атлетикалык, физикалык жөндөмдүүлүгүн эске алган болсок, жаралган жагдайлардан гол жаратып кетиши толук мүмкүн. Стандарттык абалдардан да толук гол жаратып кетиши мүмкүн. Андыктан бул оюнда бир жеке бир фаворитти көрсөтүш өтө кыйын. Аны бардыгыбыз футбол сүйүүчүлөрү улуттук спорт телеканалынан көрөбүз деген ишеничтемин. Ыраазычылык билдиребиз сизге, Бакыт. Биз менен АКШдан түз эфирге УТРК спорт телеканалынын атайын кабарчысы Бакыт Табышев чыгып, футбол боюнча дүйнө чемпионунун акыркы жаңылыктары менен бөлүшүп кетти. Ал эми биз жаңылыктар чыгарылышын улантабыз.
Ысык көлдүн милициясы жетүүгө кыйын болгон аймактарда дагы коомдук коопсуздукту камсыздап, аны менен катар жаратылышка дагы кам көрүүдө. Туристтик сезон учурунда унаа жете албаган тоолуу аймактарда эми атчан милиция кайтарат. Алар браконьерликке каршы күрөшүп, мыйзам бузууларды алдын алып, зарыл учурда туристтерге дагы ыкчам жардам көрсөтүүдө. Жаңы түзүлгөн атчан взводдун иши тууралуу кабарчыбыз баяндайт. Каракуш, акын, элбек, характери жоош. Каракушту камдап жаткан Кылымбек туристтик милициянын катарында ат менен кызмат өтөгөнүнө 2 ай болду. Бүгүн да ал ишенимдүү тулпары менен тоо аралап, аймактагы тартипти жана мыйзамдуулукту көзөмөлдөөгө чыгат. Бул аттар келгенине бизге 2 ай болду. Азыркы учурда Каркара жайлоосунда кызмат өтөбүз. Бул ат мага көндү, бул атка мен көндүм. Эртең менен экөөбүз туруп эле атты барам, атты тарайм, сугарам, чөбүн берем. Өзүңүздөргө сак болуңуздар. Жарандар менен сүйлөшүүдө сылык болуңуздар. Жумуш ордуңарга кадамда. Ысык көлдө жайкы туристтик мезгилде коомдук коопсуздукту жана ошол эле маалда жаратылыштуу коргоо үчүн 41 аттан турган атчан взвод кызматка киришти. Бул бөлүм унаа жетпеген жана жетүүгө кыйын болгон мына ушундай тоолуу аймактарда кайгул жүргүзөт. Дал ушул мезгилде облустун ар бир аймагында 4төн атчан взвод иштеп жатат. Нурбек мырза, бул взводдун эң негизги баягы өзгөчөлүгү атчандар болуп атпайбы? Бул аттарды тандоо кандай жүрдү? Бул аттарды тандоодо Кыргызстандын бардык аймактарынан тандалып алынды. Бойлору 1,60-тан өйдө жана ушундай тоо ташка иштегенге ылайыктуу аттар алынды. Унаалар жетпей калган аймактарга бара албай калчубуз көп жерге. Ошол себептен бизге ушундай кавалерный взводду ачып аттарды алып берип, аттарды алып бергени аябай биз үчүн жакшы көрүнүш болуп турат. Атчан милициянын иши тартипти көзөмөлдөө менен эле чектелбейт. Алар браконьерчиликке каршы күрөшүп, мыйзамсыз аңчылыкка бөгөт коет. Ошондой эле жайыттарды тебелеп, жаратылышка зыян келтиргендерге дагы чара көрөт. Аңчылык кылгандар кармалып атат. Бүгүнкү күндө анан ушундай эле ушул биздин жайыттарыбызга чөптөрдү тебелеп, жайытыбызга терс таасирин тийгизген жанакындай квадроцикл, эндуралар чыгып кетип атат. Ошолорду дагы көзөмөлдөп атабыз. Кызмат учурунда күтүлбөгөн кырдаалдарда кездешет. Италиядан келген бул туристтик топтун бир мүчөсү жолдон адашып кетиптир. Тоолуу аймакта өз алдынча издөө натыйжа бербей, чет элдик саякатчылар тоо аралап кызмат өтөп жүргөн атчан милицияга кайрылышты. Көп өтпөй жоголгон турист аман эсен табылып, тобуна кошулду. Ыкчам аракетке күбө болгон саякатчылар кыргыз милициясынын кесипкөйлүгүнө ыраазычылык билдиришти. Туристтерге кандай десем, биз эме көргөзүп атабыз да, мисалы кадимдей мисалда мындай бат-бат реагировать эткен, издеп чыгып. Тоо арасында эс алууда жарандар коопсуздукту сактап, жаратылышка аяр мамиле кылуусу башкы талап. Мындай шартта атчан милициянын ишмердүүлүгү Ысык көлдө эс алуунун коопсуздугун камсыздап, экологияны сактоо жана көзөмөлдөөгө өбөлгө болууда. Гүлбарчын Молдоева, Нурлан Чойбеков, Ала тоо 24, Ысык көл облусу. Легендарлуу мушкер 2 салмак категориянын абсолюттук чемпиону Эвандер Холлифилд Бишкекке келди. Аны Манас эл аралык аэропортунан массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, спортчунун күйөрмандары тосуп алды. Холлифилд 3 июль күнү жаштык аренада өтө турган профессионалдык бокс боюнча жогорку кеңештин төрагасынын кубогу үчүн болгон беттешки ардактуу конок катары чакырылган. Анда кыргызстандык мушкерлер дагы таймашка чыгат. Азырынча мына ушундай кабарлар менен берүүнү жыйынтыктап туралы, окуялардын өнүгүүсүнө көз салып улантабыз. Саламатта болуңуздар.